Норпресстин жаңылыктар түрмөгү эфирде мен Айназ Кадырова алып барам. Саламатсыздарбы? Депутаттар Эмил Жамгырчиев менен Чыңгыз Айдарбеков боюнча түшүнүксүз кырдаал жаралды. Жума күнү түнү эки эл өкүлүн УКМК кармап кеткени тууралуу маалымат чыкты. Эмил Жамгырчиев менен Чыңгыз Айдарбеков Кордайга акыркы сапарга узатуу зыйнатына бара жаткан учурда чек арадан атайын кызмат кармап кеткени тууралуу маалымат тараган. Депутат Элвира Сурабалдиева Жамгырчиевке четке чыгууга тыюу салынгандан улам УКМК ак жол жайынан кармалганын, андан кийин айтылган мекемеден чыкканын кабарлаган. Бирок ал ага чейин 3-4 күн мурда эле Москвадагы сапары боюнча видеолорду чыгарып аткан. Кайсыл учурда ага четке чыгууга чек коюлганын, эмнеге коюлганын себеби да белгисиз. Өзү дагы үнсөзсүз. Ошол күнү Чыңгыз Айдарбековду таппай жатабыз деп Сурабалдиева жазып чыккан. Дүйшөмбү күнү болсо маалыматты УКМК төгүндөп, Айдарбеков чек арадан өтүп кеткенин кабарлаган. Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев болсо Чыңгыз Айдарбеков саламаттыгына байланыштуу жыйындарга убактылуу катыша албайт. Бул тууралуу ал жогорку кеңештин төрагасына жана фракция лидери катары менин атыма расмий кат жазды. Чыңгыз Азаматович жакынкы күндөрү кайтып келип, өз ишин улантат деп ишенем деген. Кыскасы Айдарбеков менен Жамгырчиев боюнча кырдаал түшүнүксүз болууда. Эскерте кетсек, эки эл өкүлү тең Кемпир абадка байланыштуу маселеге каршы добуш берген. Той болот, тойдун эртеси да болот демекчи, курултай дагы бүттү. Эми ал кандай өттү, максатына жеттиби деген тема кызуу талкууга алынууда. Негизгиси жакшы диалог аянтчасы болду. Элда, бийликте айта турган сөздөрүн айтышты. Эң эле катуу айтылган пикирлердин топтомун сунуш кылабыз. Мисалы, мен жашаган жерде Терексай, Кызыл Токойлор бүт лицензионный площадка берилип кеткен. Менин огородум мен жашаган жер уже берилип кеткен, Садыр Нуркожоевич. Не кылабыз бул маселени? Айыл өкмөттүн токтомун фиктивный кылып атышат булар. Коркпойт эч нерседен. Закондон да коркпойт. Өлө коррупция. Бир айыл өкмөт малкананын немесин жерин элеп алган, эски малкананын ордун. Ону бузуп, сатып, бетон кышын-кыш. Азыр мазар болуп жатат баягы жер. 11 гектар. Бул Садыр Нуркожоевич президентибиз өзү спортсмен. Президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров. Бер карасаңыз, Сизди спортсмен караса айтсам, сиз компьютер ойноп отурсуз, Кечирип коесуз. Сиздин сөздөрдү жазып отурам. Активисттердин көбү сиз түрмөдө жатканда ошолор жырылдап чыркырап сизди чыгарткан. Азыркы күндө мыйзамды сыйлабай камап койдуңар. О жерде күлүп отурат. Сиздин о жердеги жан жокөрлөрүңөр. Бул жан жокөрлөрүңөр 3 президентти азыр каяка жиберген өзүңүз билесиз. Ошо жарга такады азырчы булар сизди. О жаңырдын алдында ошолор ден соолугун алдырып атат. Түрмөдөн чыгарыңыз үй камагына. Курултайда жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиевдин Бишкектеги 4 райондун атын кыргызчалайлы деген сөзүнө Москва тарап реакция кылды. Болгондо да мамлекеттик думанын 2 депутаты, бири Светлана Журова. Ал Кыргызстан Украинанын жолун улайт. Путинге айтып, ал кыргыз президентине эскертүү бериш керек. Бул орус тилдүүлөрдүн укугун бузуу деди. Бирок муну кыргыз коомчулугу ички маселеге кийлигишүү деп баалады. Ал эми Орусиянын Мамдумасынын 2 депутатынын айткандарына азырынча Тышкы иштер министрлиги жана ЖКнын эл аралык иштер боюнча комитети расмий жооп бере элек. Эскерте кетсек, буга чейин Баткен облусунун 3 айыл аймагы жана 10 айылынын аттары өзгөртүлгөн. Мамлекеттик, тарыхый жана улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен айыл шаарлардын аттарын кыргызчалоо улуттук идеологияны бекемдөө болуп саналат. Бул орус тилдүүлөрдүн укугун бузуу дегендикке жатпайт. Стратегиялык өнөктөштөр тилибизди да, маданиятыбызды да урматташы керек. Биздин өлкөбүздө тилекке каршы көпчүлүк аймактарыбызда дагы да башка тилде, башка аталышта жер сууларыбыз бар. Биз ошону тез арада бардыгын кыргызчалашыбыз керек. Анын бири мына баш калабыз Бишкектин 4 районун тез арада кыргызчаташыбыз керек.
Курултайда жергиликтүү маанидеги көйгөйлөр көтөрүлдү. Бул жергиликтүү бийлик натыйжалуу иштей албай жатабы деген ойго алып келди. Айтылган маселелер башкы прокурор, министрлер кабинетинин жетекчисинин орун басарлары аймактарды кыдырганда ушул эле маселелер көтөрүлгөн. Ошол эле учурда республикалык маңыздагы маселелер деле айтылды, бирок азыраак. Өзгөчө Баткенден келген аксакалдын сөзү көпчүлүктүн жүрөгүн оорутуп, айрымдарды жашытты. Анткени тынчтык болбосо, заманбап мектеп, бала бакча, зыңгыраган жолдун кереги барбы? Бирок Баткендик атанын таасирдүү сөзүнөн кийин дагы айрымдар жергиликтүү маанидеги маселелерди көтөрдү. Калыстык үчүн белгилеп коюу шарт. Президент ар бир айтылган сөздү өзү жазып отурду. Кайра анын баарына жооп берди. Өзгөчө таластык карыянын спортсмен экен десе компьютер ойноп отурасыз деген сөзүнө терикпей күлүп жооп берди. Башка болгондо тилиңди жулам же кайсы бир сөз менен кекетип мокотот беле же сөгүнүп алат беле. Баса сөгүнгөн өзгөчө энеден келтирилген сөз боюнча курултайда айтылды. Кечээинки жогорку кеңеште айтылган сөздү энеңди дегенгечи кандай баа бериш керек болчу? Ал ошондо ошол айтып аткан киши президент Садыр Жапаровду көзүнө илбей туруп ошонун көзүнчө айтып ийди. Ал айткан эметкенде дагы ошол жана трибуна, ошол элдин трибунасы, ошол трибунадан элге кайрыла турган сөздөрдү айтып ийди. Ошон үчүн ошого дагы Нур Пресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Аман туруңуздар.